неберем аман болсо экен дегенге иштеген. Кара куш менин ролу Кудайдын ордун аткарат. Мына. Мен күнбашмын. Ошон үчүн ааламдан берилет. Чынык адамзатты кароого калды, табиатты кароого калды арстан алай. Караңгы күчтөрдү кароого калды, улуу табиатты, аалам күчтөрүн кароого калды, көк асманды кароого калды, байлык бийликти кароого калды депчи. Көрдүңүзбү? Анан башың канчалык иштесең анан ааламды түшүнүп атпайсыңбы? Ошо Кудайдын ордун аткарат деген ошол. Сен ошончолук ааламга калыптанганда аалам күчтөрү сени менен интимдик гармонияда иштеп атпайбы? Мына айтканыңды аткарып, дүйнөнү тегеретип. Ошон үчүн кара куш менен иштеш үчүн эмне кылыш керек дегенде бул жерде берилет. Ушундай талкуулар, суроо жооп окуулар сөзсүз керек депчи. Адамзат кутулуп кетет. Анан ааламга калыптанса анан байлык, бийлик бир тыйын болуп калат. Байлык, бийлик ошо сенин бай улуу адамга уча тартылгандай, сага ошо учадай рызкы болуп калат. Ан үчүн эмне кылыш керек экен кара куш менен толугуш үчүн? Эски кызыкчылыкты өчүрүш керек. Улуу жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Анан ушул дүйнөлөшүү боюнча көп ойлонуп аткарыш керек. Бул 21-чи кылымдын талабын аткарат. Майда рахатка, эски менчик жашоого, жалган жашоого, карама каршылыкка ал мээ иштебейт. А бул мээ эмнеге иштеш керек болду дегенде адамзат көптөгөн эволюция, тажрыйба, көп жашоолорду басып өтүп анан гени сөөгү жетилип анан бош жаткан кара куш мээси. Же болбосо мозгочок деп коет экен эми. Мээде ошондой бес бар депчи, ошол ишке түшөт деген деп да түшүндүрсөк болот. Мына ошол кара куш мээ иштеп, анан эми адам ошо Кудай ордуна өтүш керек делген жерди дагы кичине мындай толуктап берейин. Мындан ары кантип жашаш керек дегенде ошол биз ойлогондой Кудай деп түшүнгөнбүз го. Аалам сыяктуу адам жаратуучу акыл эске ээ болуш керек. Мен ааламмын деп, мен ааламдан жаралганмын деп жоопкерсиз керек өзүнчө. Жөн эле ааламдан жаралыпмын деп жүргөндө болбойт. Сен жоопкерсиң, кыргыз. Кудайдын ордун аткарганга, дүйнөнү тескегенге, соттогонго, табиатты башкарганга, табиат аркылуу адамзатты багындырганга, адамзат келсе улуулукка өткөргөнгө жоопкерсиң. Ошол акыл эс менен жашоо. Бул ар бир инсандын чоң кызматка которулуусу экен. Баягы мектепти бүткөндөн эле институтта окуп, анан бир мугалим болобу, инженер болобу, бир кызматка барат го. Ошо сыяктуу эле азыр ойлонуш керек адам. Мен пендечилик баягы мектебим бүтүптүр. Ал эволюция экен. Эми мен окуу жай окуйн. Табыгый эмес, естественный. Табылма эмес, табыгый илимди ал. Институт сени жакшылыкка алып барбайт. Табыгый илим ал. Мына Арстан Алай айтып атканды. Ошентип туруп анан чоң кызматка отурат дейт. Андан кийин эмне болот дегенде ошо энергияга толуп, өзүн таанып, кара куш мээси ишке түшкөндө адамзаттын тагдырын, ааламдын тагдырын, табиаттын тагдырын сүйлөп, ойлонуп, жаратып алып рахаттанат. Мына кышты жоюп алып мен рахаттанып атам. Рахмат айткан киши көп. Чалып ошол сиз айткандай болуп атат, байчыжекей чыгып атат. Кыш өзү тозок экен сиз айткандай. Бизди бейишке чыгардыңыз, түйшүгүбүз асайды, жан дүйнөбүз жакшырды деп. Жана карган кишилер ошо кышта өлөтмүн, өлөт окшойм деп ойлойт деле, жаз келгенде эле күн жылганда өлгүсү келбей, үмүт пайда болуп калат. Кар кишилерден сурап көрүңүздөр. Мына азыр чымын тирилип учуп жүрөт, ал энергиядан тирилип атат өзүчө. Жаз өзү энергия го. Азыр кыш эле айы, бирок жаздын энергиясы жүрүп атат. Аял эркек деген эски жашообуз кыргын алып келген экен. Энергиябыздын баарын жеген экен. Ошондон алысташыбыз зарыл экен ар бир адамга. Анткени ааламдан жаралып келдиңби? Билбейликтиктен ошо жашоого түшүп алыпсың. Мен ошондон чык делип атат да. Кайра аалам ордуна отур. Эми Кудайдын кызматын ким аткарат дейт бу жерде. Көп тармактуу, мына менин тармагым көп. Жоопкер дейт. Мына илим колума берилди, ант алгам. Адам ата чоң аалам бол деп көзүмө көрүндү. Манас атам мен кыргызды курап журт кылсам сен дүйнөнү курап журт кыласың деди. Жоопкер кылып койду. Ошо жоопкер, көп тармактуу, аң сезими бийик, түшүнүгү бийик, анан өлбөс законун өздөштүргөн адам Арстан Алай Кудайдын ролун аткарат.
Анын ишеними менен бийик түшүнүгү бириккенде эле момундай чоң закондор иштеп баштайт. Кудай кызматын адам аткарганда алтын доор бейиши курулат. Мына Кудайдын ордун адам аткаргандан жерде алтын доор бейиши курулуп атат да. А эски Кудай курса куруп койбойт беле, ал тозок алып келип койбоду го. Адам ушу жаратуучу акыл эске ээ болгондо өлүм тозогунан кутулат. Өлүмдөн кутулуш керек адам. Сен нурданып кетсең эле өлүм жоюлат. Мына мен бет башым кичине кээде кысарып калат. Ушу жаңы жылда айында бирөөлөр чалып сураган эмиш экен. Бет башы не кысарып калды, ден соолугу жакшыбы деп. Бул жашаруу да экен да. Бай ириңдей түшүп чыгып кетип, анткени мен нурданып, жашарып, бетимдеги берч кетип, тартылып, мына көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу эле адам жашарат. Ал билбестиктен кары барган, кысылуудан. Мен деле ошол жолду басып өттүм да. Мен ошол ар нерседен өткөрүп келип, кысып, кыжаалат кылып, ийлеп келип туруп анан тактыга отургузат экен да. Баягы воинду деле, спецназды биз дагы служба кылганбыз. Ой, эсип салган 6 айда, баспай калганбыз го. Анан ошентип келип туруп андан кийин анан орунга отургузуп атпайбы? Анысы кандай бул Кыргыздагы ошо сыноодон өтүп, ар балядан калып туруп анан ошол өтүп туруп анан ошол сыноодон өтүп анан сыйкыр касиетке ээ болгон мезгили. Мына урматтуу улуу журтум.